Бекмамбет Усманов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Дене тарбия сабагынын окутуучусу Ажыкулов Жумабек Анварбековичке. Букиям бюджет 319 тайпасынын студенти Уланбекова Нурайымдан кайтарым байланыш. Тема баскетбол. Баскетбол тарыхы баскетбол оюнун ойлоп тапкан канадалык-америкалык окутуучу жана машыктыруучу Джеймс Нейсмит болгон. Ал 1861-жылы 6-ноябрда туулган. АКШдагы окуу жайлардын биринде дене тарбиядан сабак берген. Джеймс Нейсмит 1891-жылы кышында студенттерди сыртка чыгарбастан спорттук залдын ичинде топтун жардамы менен ойнотуу үчүн баскетбол оюнун ойлоп тапкан. Машыктыруучунун медициналык жогорку билими болгон. Расмий катталган алгачкы баскетбол оюну 1891-жылы декабрь айында өткөн. Анда Джеймс Нейсмит эки командага 9 кишиден бөлүп баскетболду футболдун тобу менен ойноткон. Ал эми 1892-жылы баскетбол оюнунун эрежелери тууралуу биринчи китеп чыгарып көргөн. Баскетбол англисче баскет, себет, бал, топ дегенди билдирет. Секирип өтүү көтөрүлүшү бар ашуунун механикасына так окшош жана көкүрөктөн жасалган, бирок болго багытталган. Баскетбол 2-3-төн 3-4 аралыкка чейин сүзүп, белдин деңгээлине чейин ылдый түшүшү керек. Ар бир оюнчу эксперимент жасап, өзү үчүн оптималдуу аралыкты аныкташы керек. Анткени ал оюнчунун бийиктиги жана топтун күчүнүн жана ийилгенинин катышына жараша болот. Баскетболдо топ узатуу түрлөрү: төштөн узатуу, көкүрөктөн өтүү, топту көкүрөктөн эки кол менен өткөрүү. Баскетбол оюндарында эң көп кездешет жана техниканы түз чагылдырып турат. Эки колу баскетболдун капталдарында, ал бармактары топту көкүрөккө каратып жатышы керек.